Мына кыздарым, ушуну үйрөнүп алсаңар болот. Мен дагы апам өтө чебер, аял эле ушу апаман калгандарын мен үйрөнүп алган экен. Мынакей ушинтип саймаларды тигип, шырдамалдарды кылып, курактарды куруп атам. Силер да мага окшоп менден үйрөнгүлө. Зериккенимде кыңылдап ырдайт элем. Убакыт ошо менен өтөт эле. Эми ошо ырлардан бири кыңылдап силерди ырдап берейин, кыздарым. Нечен жолу жаздары жайнап күздөр келди. Кыркырлардан апакай карлар кетти. Бир кездеги капарсыз каткырыктар. Эй, курбулар, көрдүңөрбү биздин жаштык кайда кетти? Айткылачы биздин жаштык кайда калды? Ай ошол судай тонок каткырыктар, азастан артта калды жаңылыктар. Бир сезим көңүлүмө уюп калган. Эй, курбулар, көрдүңөрбү биздин жаштык кайда кетти? Айткылачы биздин жаштык кайда кетти? Эсимде булбулдардын жакшы үндөрү, өрүктөрдүн күбүлгөн ак гүлдөрү, бир кездеги капарсыз каткырыктар. Эй, курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда калды? Көрдүңөрбү биздин жаштык кайда кетти? Мен Каралма айылынан катыраңкы кыштагынан болом. Мен келгениме быйыл 48 жылдан 49 жылга кетип атат. Ушу келин болуп келгенден бери ушу шырдак менен, сайма менен алектенем. Ушуну кылган жакшы көрөм. Мен муну үйрөнгөнүм апаман калган эме. Апам чебер, баардыгын кылган аял эле, саймандан түрлөрүн саят эле, шырдамалдан түрлөрүн кылат эле. Мен апам жумгалдык болот. Атам экөө окуп жүрүп табышкан экен, анан мага апаман калган өнөр. Ушуну мен жакшы көрүп, турмушка чыккандан бери алектенип ушуну жасаймын. Шырдакты кылганды, чийгенди өтө жакшы көрөмүн. Сайма тиккенди жакшы көрөмүн. Бош убактымды ушу сайма менен, шырдамал менен өткөрөмүн. Эми мындан ары да биз эми ушулар менен эметтик. Мынау өсүп келаткан жаштарга калсын деп айтып атам. Ушу жаштар да ушу сайманы, шырдамалды үйрөнсүн.
Muna şırdaktarda düşürülgen oylar, 5 yıldız oyu, tumarça oyu, muna en çetindegiler koçkor müyüz dep koyup, koçkor müyüzde kılıp kayakalatıp çiyet. Bul bir, uşu menen hem özüңdün oyuna toora kelgender çiyip kıla beresin. Saymanda türlörü var. Onu ilgeri 4 burçtu jıgaçkaya koyup alıp ilip sayat ele. Bunu ilme sayma deyit. İlme sayma. Bunu kara barkutka deyit. Bunu saymanı çatkaldardıkı. O şaktın ülgüsü. Bunu papapça kurçok menen üstüne mintip tiget. Kurçok menen öyde kılıp tiget. Bunu ona apam üyrettiler, ayttiler. Bunu top gül deyip. Bunu onların bardığını şu türlü, özüңөр görüp turasыңар, türlü gül menen tigilgen emeler. Kanday sonun gülder bolup turat. Tagi kara barkut, mulina jip, top gül dep apam aytçı ele. Uşul apaman kalgan ülgü. Men apaman eski tuşturduğundan görüp çiyip diktim. Bunu o saymadagı, aynekedagı pardagılıp dikçele, jastıkka, bunu dağı apamdar kires sayma deşçile. Kires. Mınaki. Şunu jastıkka mında kılıp tigetelek, jiyip koyotelek, giyim japkış tigetelek. Bille sayma menen, şırdamal menen alek demestem, kurakta kurayım. Kuraklarından türlüsü var. Çımın kanat, karkıra kurak, bunu 40 kurak, kurakların atı köp. Ar türlü kılıp çiğip, ar türlü kılıp geçsen kurak boluveretken. Bu şırdaktın mehneti öte güçlü. Şırdaktı kılış üçün, bir şırdaktı kılış üçün 1 yılda vaktın ketet. Bu giyisти kılış üçün, boyokları öçpös üçün, jakşı giriş üçün men boyop atkanda birinci tuz salam, uksuz kuyamın, kırmızılıktın tübünde janagı kırındılarda ap gelip kırıp koşu salabız. Жаңактын жалбыранын кошом күбө түшпөс үчүн, өңү бурулбас үчүн ошолорду салып боёйбуз. Бул боёгу лези боло бербейт. Ошолорду кошсоң күбө түшпөйт. Кийиз дагы өзү эле боло бербейт. Аны бышырыш керек, катуу басыш керек. Аларды сорттоп алган кызылын, жашылын баардыгын боёп алгандан кийин анан ушинтип иретке келтирип ое баштайсың. Ойгондон кийин муну дагы кескенге дагы шык керек. Сулуу туш үчүн ошого карата ар кимдин аралыгын, сулуу туш үчүн шырыган шырдамалыңдын жибе дагы чыйратылыш керек. Андан кийин мына жээктер дагы аябай уяң жүндөн алып туруп ийриш керек. Ийрип, анан кийин боёш керек. Аны боёгондон кийин дагы ал өлөң болуп суу анча кургай электе баягы жээкти чыңайбыз. Мынантип. Келин жүгүн болбос үчүн. Жипке кылып чыңап, анан кийин түрүп алып, анан 3 кабаттап анан кийин чыйратабыз. Ошондо мына жээктер сулуу түшөт. Мынандай болуп сулуу түшөт. Бул шырдактардан баардыгын ыгымын келтирип, жашылын, кызылын баардыгын кылып бүткөндөн кийин ошого жараша анан оюларды дагы коёсуң.
Gilemden sogabız. Bizde gilemdi sokkandan koydu kırkıp algandan anı kıldap, kılçığın bir bölük, uyanın bir bölük kılıp alıp durup anan keyin yiyiribiz. Yiyiribiz dagı kızılın, kögün, yaşın ardığın karasın karaga boyayız. Ağın sarıga, yaşılga, güröңдөрgө ak иіс көп кетет, көп колдонот. Ийирип алгандан кийин биз ошону анан боёйбуз сорттоп. Жайындаса анан кийин эшикке дүкөн болот, темирден жасаган. Ошого анан кийин жүгүрөбүз. Пакта жипти да ийирип алабыз. Ал килемди соккондо да санайбыз математикадай. Математикадай. Бир эле жип кыйшайып кетсе, гүлүбүз бузулат. Гүлдү бузбаш үчүн математикадай кылып жылдырып, отуруп санап байлап турабыз. Ушунда отуруп, бир эрте менен отуруп, кечинде туралы дегенде араң бир карыш жылабыз. Бир килемди мындайча айтканда 18-20 күндө бүтүрөбүз. Ар бир килемге чоң килем соксоң 20 килограмм кетет. Орто килем кылам десең 15 кило 18. Эмесине көлөмүнө жараша килограмм кетет. Beş kız, 2 улум бар. Кудайга шүгүр, кыздарым бардыгы шырдамалды килемди кыла алат. Баарына үйрөттүм. 2 улумдун аялына да үйрөтүп атам. Алар дагы жакшы кылып үйрөнүп атышат. Бардыгы жаштар ынтызар бар экен кылып үйрөнүп атат. Кылып үйрөнсө, өзүнөн кийинки муундарга да калтырса деген менде ниет бар. Мен да ушулардын аракети кылып үйрөнүп калсын. Барган сайын булар кылынбай жок болуп баратат. Ушулар жаштар үйрөнүп алса деген максат. Күйөөм Айтбаев Усман бул да мага көмөктөш, жардам берет. Мен кечке үй менен алек болсом, мага жардам берип турат. Мен жолдошум дагы эмгеги зор буга, жакшы жардам берет. Мен үй менен кечке алек болуп, бир эле ушулар менен өтпесем, окат жасаймын, нан жабамын, союз сойсо өпкө куямын, быжы кыламын. Эми бардыгын кыла алам азырынча. Ушулардын бардыгын ушу келиндер, кыздар кылып алса экен деп, бардыгына ушу үйрөтүп атамын. Шырдамалдардын эмгеги өтө зор, өтө кыйынчылык менен бүтөт. Көзүңдүн майы кетет, буга канча энергия күчүң кетет. Унун мээнети да күчтүү. Мен ушу турмушка чыккандан бери мына аяк бая 48 жыл болду. Ушу менен алек болуп келатам. 7 бала төрөдүм, 5 кыз, 2 уул. Аларды тарбияладым. Бардыгын окуттум, чокуттум. Келиндер жакшы чыкты, кыздар жакшы чыкты. Эми ушуларды кошо кармашып, мен өз күчүм менен бүтүрө алган жокмун. Кыздарым кармашат, келиндерим кармашат. Чалым экөөбүз айтып отурам го, 3 ай кетмен чабабыз. Кыштын күнү ушуну кыламын.
Ушу кол өнөрчүлүктүн артынан аркалап көчмөндө оюнга бардым, көп кароого бардым, көп жерлерге бардым, Ошко да бардым. Бизди уюштурган Отунбаева эле. Ошонун шылтоосу менен мынакей мен мындайча айтканда кол өнөр жактан таанымал болуп калдым. Эл журт аман болсун. Биринчиден дүйнө тынч болсун. Согуш болбосун. Оору сыркоодон тышкары болгула. Жаштарга баарынан айтарым, дендери сак, өмүрлөрү узун болуп, үй бүлөлөрү менен бакубат жашоодо болуп, ушул иштерди кылып, ата бабалардын кылган иштерин кайталап, ушуларды кылганга мен жакшы саламымды айтам. Ушул балам жалкоолукту кылышпасын, жалкоо болушпасын.